Чет элдик жумуш берүүчүлөрдүн онлайн жарманкеси өткөрүлөт. Иш-чараны Тышкы иштер министрлиги уюштурууда. Россия, Түштүк Корея, Япония, Бириккен Араб Эмираттары, Түркия жана башка өлкөлөрдүн иш берүүчүлөрү бош жумуш орундары жана ага карата талаптары тууралуу маалымат беришет. Алардын иш издеген кыргызстандыктар менен маектешүүсү 29 сентябрдан 1 октябрга чейин жүргүзүлөт. Иш-чара Мигрант чекит KG сайтында жана Тышкы миграция департаментинин маалыматтык консультативдик борборунун социалдык тармактардагы баракчаларында түз эфирде көрсөтүлөт. Арыз таштаган жарандар менен Тышкы иштер министрлигинин кызматкерлери 28 сентябрдан тартып байланыша баштайт. Пандемия шартындагы бир топ кыйынчылыктардан кийин биздин жарандардын дагы чет мамлекетке барууга, иштөөгө, жакшы жумуштарга иштөөгө шарт түзүү болуп эсептелет. Негизинен айтып кетсек, бул онлайн жарманкеси азыркы учурда каттоо жүрүп турат, анкеталарды алып атабыз. Андан сырткары бул иш-чаранын алкагында онлайн жарманкеси бүткөндөн кийин дагы жумушка орношуу процесси уланат. Анткени жумуш боюнча маалымат алынат, биздин жарандар тарабынан ал жумуш боюнча маалымат алып бизге онлайн түрүндө анкетасын жөнөткөндөн кийин биздин жарандар жумуш берүүчү менен видео байланыш аркылуу WhatsApp тиркемеси менен аңгемелешүү жүрүлүп, жумушка орношууга биз тарабынан көмөк көрсөтүлөт.